Туугандар, ассаламу алейкум. Бул үй центрде, бирок тынч жерде болсун дегендер үчүн чыгыкмакчы. Бул көргөнүңүздөрдөй 77 серия. Квартирабыз 3-кабатта, теги жерде требертин болуп тартылып турган 3 бөлмөлүү, аянты болжол менен 70 метр квадрат туугандар. Локация боюнча түшүндүрсөк, бул келечек деп койсок болот. Мына өзүңүздөр билген Алишер Набаи атындагы мектеп, ошонун артында 77 серия ушул жалгыз дом бар. Ушул домдон чыгып атат туугандар. Көргөнүңүздөрдөй мына ушундай алды бир аз кичинекей двору бар, детский площадкасы жок болгону менен тынч жерде. Анан мына ушундай бир катар машина койгонго дагы место бар туугандар. Бул жака дагы мына бир катар четине койсоңуздар болот. Тиги жака кетс коюптур уже. Анан эң плюстарынын бири шаардын ортосуна жайгашкан. Университет, базар, мектеп, садик, гипермаркет бүт жака жакын. И тынч жерде туугандар. Өтө жакшы вариант деп ойлойм. Азыр 3-кабатка чыгып дагы обзор кылып сиздерге тартып беребиз. Кызыккандар болсо видеону акырына чейин көрүңүздөр. Толук маалымат алып бергенге аракет кылабыз. Мынакей туугандар, биз 3-кабатка көтөрүлдүк. Айткандай эле, квартира 3-кабатта, 3 бөлмөлүү. Аянты где-то 70 метр квадраттан ашык чыгат. 77 серия. Планировка боюнча айтсак, бул жагы кухня, зал, атын эле уктоочу бөлмө, ажаткана, ваннасы, бул жакта ажаткана, анан бул жакта детский бар. Мен сиздерге ушул жерде көргөн мебелдердин баары калат. Могул жерге ушундай встроенный шкаф коюлган вешалкалар менен. Бул жака күзгү коюлуптур. Анан кухнядан баштап көргөзүп бере берейин. Бул жака кухня. Кухняда мына ушундай кухонный гарнитурасы бар. Коммуникациялардан отопление, газ, суу, свет баары бар, центральныйга уланган. Кухонный гарнитурада так бул жери холодильниктин местосы, бул жери стиралканыкы. Анан кошумча айтып жиберсе, мындай ушундай фильтр орнотулган. Сууларды азыр мына стиралканы үзгөнүбүз үчүн өчүрүп койгонбуз. Атак суунун напорлору жакшы, келсеңиз текшерип беребиз. Бул жери газ плитка. Анан бул жер духовканын местосы. Бул вытяжка. Бул да рабочий туугандар. Мынакей бүт баары иштейт. Анан мына ушул лоджиясы чоңдугу менен өзгөчөлөнөт, 77 серия. Бул жактан мына ошо Набаи мектепке карап чыгат, бир тарабы. Набаи мектепти карап турат. Бул жерден киресиздер. Центрде жайгашканы менен дом өтө тынч жерде туугандар. Пешевой доступности бүт нерсе бар. Мектеп, садик, университет. Андыктан локациясы өтө мыкты. Бул жагы кухня болду. Андан кийин бул жакта зал. Ремонтун абалы жакшы туугандар. Ушундай бүт комнаталарда жыгач менен полдорун кагып чыгышкан, алмаштырып. Айнектерин ушундай жыгач менен жаңылып жасалыптыр. Анча-мынча көпчүлүгүнө пластик жакшы болгону менен, жылуулукту жакшы сактаганы менен, анын жыт чыгат же болбосо ошол нерселер анча-мынча адамдарга жакпайт экен. Ошолор ушундай жаңы аппараттар менен ушундай жыгач айнектерди жасатышат. Бул дагы ошондой экен туугандар. Мына ушул зал болду. Мына ошо диванды көргөн дивандар да калат. Андан кийинки бөлмө. Так, бул жактан детскийди көргөзөйүн, ажатканаларды көргөзөм, акырын спальный. Бул жагы детский. Детскийде да мына шкафчиктери бар. Бул жерде сабак кароочу столдору, текчелер менен жасалган. Ушул нерсе да калат. Бул тарап детский менен спальныйдын айнектери домдун арт тарабына чыгат. Артына чыксак, мына ушундай гараждары бар. И бул жерде канал бар, билесиздер. Ошо каналдын мына ушундай шаркыраган үнүн уккуңар келсе, айнекти ачып жатсаңыздар, өтө сонун. Азыр дагы мени эс алдыра тургандай болуп, сонун болуп ага атсаңарчы. Анан бул жакта Азия, гипермаркет десеңиздер, ал дагы бар. Университет бүт баары жакында. Жакын жөө басып эле 5 мүнөттө бүт жерге жетсе болот. Анан бул жагы ванна. Ваннанын ремонту да жакшы. Кафель, полу, дуалдары бүт. Суунун напорлору. Теги жак жабык болгон үчүн бул жакта бир аз секин чыгат. Атак бул жакшы. Мына ушул ванна. Анан бул жагында санузел бар. Ажатканасы. Аристон ажатканага орнотулган. Zermax. Көпчүлүк азыр ушуну колдонушат го. Ошол Аристондун автоматы. Бул жерге мына краник табып койгонбуз, гигиенический. Анан бул жагында мына спальня бар. Отоплениялардын турбаларынын бүт баары пластикке алмашылган. Азыр көпчүлүк пластикке алмаштырып атат, жакшы салгандыктан өз баары үй издеп жүргөндөр баары эле түшүнүп билип калды.
Мына ушул спальня шкафтар да бүтүп баары калат. Бул жердин ремонту дагы обойлору айрылган тытылган жерлери жок экен, жакшы сакталыптыр. Анан мына бул дагы ошо мына домдун артынан чыгат. Мына ушул квартира туугандар. Баасы боюнча токтоло турган болсок, башысын $80,000 деп атабыз. Албетте бир аз уступкалар болот. Андыктан 07530034 номерлерине кайрылыңыздар. Ушул эле номерде WhatsApp'тар дагы бар. Чалып, кызыккандар болсо, алдын ала чалып келип көрүп кете бересиздер. Сиздер менен Ош недвижимость кыймылсыз мүлк агенттиги болду.